Так, жолдошума жубай иштеп жардам бере алабы? Же үйдө гана отуруп намаз окуп балдарга тарбия берип үйдө болсо береке болобу? Иштебестен көбүрөөк береке кайда дейт. Иштебестен болот. Көбүрөөк береке кайда дейт. Машалла. Так. Аялы күйөөсүнүн ишканасына жардам берсе болот. Бирок субханалла, ошого да кылбаганга жакшыраак. Шариятыбызда аялды ушунча деңгээлге чыгарган, анын иши көп деп эсептейбиз биз. Бала тарбиялаш эркектин колунан көп убакта келбейт. Кыла албайбыз биз. Чыдабайбыз. Мага особенный балдарды алып келишет көбүнчөсү. Жанагындай аутизм менен, ЗП, РАС деген балдар бар. Өтө оор маселе. Ошол балага бир гана энеси чыдайт экенде тооба кылдым. Ата да чыдабайт экен, кайната, чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне да чыдабайт экен. Мен ушул нерсени көрдүм, бир гана энеси чыдаган. Ошондо деп түшүндүм мен. Демек аял кишинин жумушу бала тарбиялаш. Бул эркектин керелден кечке чейин жанагында бир заводдо иштеп жүргөндөн оор экен. Ошол себептен шариятыбыз аял кишинин иши бар дейт. Тамак жасоо, бала кароо, анын тарбиясында болуу. Машалла ошол себептен аялды иштебесин, алсызсыңар, жөн эле койгула деген.